Жогоруда биз өтүп бараткан жыл боюнча сөз кылдык. Болочокто биз январдын башынан баштап жыл жаңырат, жаңы баягы ишке чыккандан кийин кайсы кадамдар жасаш керек бийликтер? Эми бул Бул эми президенттик аппарат, өкмөт, жогорку кеңеш, сот бийлиги дегендей. Менин оюмча биздин президенттин жалпы бийликтин азыркы дагы бир канча кадамдарын биз үмүт этүүдөбүз. Бул жалпы кыргыз эли. Анткени мына тышкы саясат, ички саясат деп атабыз, бирок көп деле мындай өтө чоң бир мына биз тышта жанагындай жөн жерден душмандарыбызды көбөйткөндөй эле ушул ичибизде саясий оппоненттер болобу, жөн жерден террористтерге чейин деп аталып, анан дагы бир канчалары соттолуп, мына чоң сурокторго кесилген. Анан ал соттор кандай өткөнү биз бардыгыбыз эсибизде. Бул жөнүндө президент Жээнбеков да бир канча жолу өзү тынчстануусун айтып, кандайдыр бир өзү даярдыгын көрсөтүп атат. Менин оюмча, албетте, бул экономикабызды, мына урматтуу мекендештер, мына кыргызстандыктар, бир туугандар, биз бир эле заматта бул президент азыр бизди тойгуза албайт. Буну бир 3-4 бир канча жылдар керек. Керек болсо биз мурун эле 2-3 жыл мурун эле айтканбыз. Алмазбек Атамбаевдин дейбизби, же мурунку бийликтин өтө туура эмес экономикалык саясаттарынын кесепеттерин биз ал киши кеткенден кийин көрөбүз деп айтканбыз да. Анткени экономикада бир заматта болбойт. Сен бир азыр чечимдерди кандай кыласың, бул долбоорлор 1-2-3-4 жылда жанагы өзүнүн жемиштерин берет да. А биз азыркы учурда өтө чоң, мындан да кыйынчылыктар менин оюмча болот. 2019-жылы бул өзүбүздүн экономикабыз дагы ылдыйраак түшөт, дагы кыйыныраак болот. Анан бунун бардыгын азыркы кээ бир саясатчыларыбыз мына жаңы президентибизге мындай жүктөйт да. Мына келди, эч кандай жок, эч жерден эч кандай кредит ала албайт деп атат. Мына мисалы Кытайдан айтып атат, бул Данияр мырза дагы өтө маалыматы бар. Мына мисалы айтып атышат. Кытай буларга бербейт дейт, азыркы бийликке. Не үчүн бербейт? Бул мурунку президентибиз алар менен жакшы болчу, азыркы президент, азыркы бийлик жаман болуп калды дейт да. Жок, урматтуу туугандар. Биз азыр мына президентибиз деле азыр барып 10 миллиард сураса 10 миллиард берет. 20 миллиард сураса 20 миллиард берет. Бирок азыркы Кыргызстандын экономикасы биз ала албайбыз, анткени биз карызга баттык, анан батканыбызда жарымынан көбү уже өтө чекке жетип алдык. Анткени мурунку президентибиз 1,5 миллиард доллар, ал Акаевдин түшүнө келген эмес, и Бакиевдин да түшүнө келген эмес. Бул киши 1 миллиард 700 миллион долларды алып туруп, анан жанагындай каалагандай эметип, анан өтө оңой карызга жанагы жолдорду салып, же болбосо жанагы энергетикалар, долбоорлорду ашып, мурунку президенттерибиз алтырып кеткен. Анан ошону менен мактанып жатат. Бул карызга биз төлөйбүз. Биз төлөөчү карыздарды. Ошондуктан мен айтып коюшум керек, мындан дагы кыйын экономикалык ситуация болушу мүмкүн. Буга жооптуу азыркы бийлик, өкмөттөр болобу, же кандай алдындагы бардыгын биз түшүнүшүбүз керек. Экономика бул өтө узак мөөнөттүү бир жыйынтыктар. Бирок биздин президентибиздин саясий жактан элдин биримдигин бекемдеп, ошол эле саясатчылардын бир канчоосу азыркы учурда абакта, ошолорго кандайдыр бир биз өтө үмүттөбүз. Кээ бирлери сыртта жүрөт, кээ бирлери абакта отурат. Ошолордун бардыгына менин оюмча биздин азыркы бийлик кандайдыр бир адилеттүү мамиле жасап, анан президентибиздин максаты, милдети ушул саясат жактан элдин биримдигин бекемдеп, анан алдыга карай жолго түшсөк деген ойдобуз да.